толук 1 миллион төлөп бересиңер же дагы какой-то бир часть бир эме болобу? Сиздин үйүңүз бир жабыркаган селкиреби же күйүп кетеби? МЧС бизге эме корутунду берет. Күйүп кеткен учурда мындай күйдү деп, ошо корутундун негизинде бизге эсептеп берет, ошонун негизинде биз төлөп беребиз. Бүгүн 27 мартта Баткен шаарында бизнести агартуу кербени болду. Анда ишкерлерге эмгек жана салык мыйзамдарына киргизилген өзгөртүүлөр боюнча маалыматтар берилди. Агартуу кербени деги ишкерлер менен болуп турган жыйын өзгөчө маанилүү деп эсептейм. Анткени биздин өлкөнүн, анын ичинде Баткен облусунун өнүгүшүнө, социалдык жактан, экономикалык жактан алтына жылышына сенин кош салымыңыз өтө чоң. Кыргызстандын ар бир областы боюнча ушу бизнести агартуу кербени деп маалыматтык кампания өткөзүп жатабыз. Бул маалыматтык кампаниянын эң негизги максаты азыркы өлкөдө болуп жаткан реформалардын ар кайсы мыйзамдарга өзгөртүүлөр киргизилген. Аны атап өтсөк, эң негизгиси бул эмгек кодекси жаңы редакцияда кабыл алынды. Салык кодексине дагы бир катар өзгөртүүлөр киргизилди. Ошол өзгөртүүлөрдү жерлерде региондогу ишкерге жеткирүү. Бүтүк сайткеси үйүнө шылакылга кирет. Арестон, эгер токтон чыкса төлөнөт. Чыгымды ошол корутунду менен тастыкталса, бир бөлмөсү күйсө деле 500 миң тонн Жок, жок, бир бөлмөсү 500 миң берилбейт. Канча эме болду, ушерп болду, ошого гана төлөп берилет. Иш чарага Баткен облусундагы ишкерлер чогулуп, өз бизнесиндеги кызыктырган суроолоруна алдыңкы адистерден жооп алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болушту. Текшерүү боюнча көйгөйлүү маселелер бар эле, бизде тынбай эле текшерүү болуп аткан. Ошол боюнча маалымат алдык. Текшерүүлөр боюнча бизге келгенде эмнелерди алып келиш керек экен, ошолорду алдык. Анан эмгек кодекси боюнча дагы жакшы маалыматтарды алдык. Себеби дегенде мен жумушчуларыма бойда бар эргүү боюнча жакшы жаңы чыккан закондордогу эмелер маалыматты алдым дейм. Эмгек кодексиндеги жаңылыктарды, жаңы эмелерди, жаңы өзгөртүүлөр жөнүндө маалымат алдык. Экинчиден ошо текшерүүлөр тууралуу жаңы ишкерлерди 3 жылга чейин мындай текшерүү келбешиге шарт түзүлгөндүгү тууралуу көптөгөн жаңы нововведениялар тууралуу маалымат алдык. Белгилей кетсек, аталган иш чара ЖИА тарабынан уюштурулуп, кербен ишкерлердин укуктук билимин жогорулатууга өбөлгө түздү. Сабира Бакирбек кызы, Салам Медиа, Баткен.